Баштык гейт. Курсан Асановдун уулуна издөө жарыяланды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун уулу Мухаммед Али Асановго прокуратура издөө жарыялады. Бул баягы кызматтагы баштыктын изи менен жасалып жаткан аракет. Тергөөдө айтылгандай 8 август күнү Койташта Курсан Асанов Атамбаевдин үйүнөн чыгарылган баштыкты жан сакчысы Пайзылда уулу Дамирбекке берген. Жан сакчысы Асановдун буйругу менен баштыкты саат 21:00-21:15 ортосунда Мухаммед Али Асановго берген. Асановдун уулу баштыкты Атамбаевдин тарапташтарына жиберген. Баштыкта кылмыш иши үчүн баалуу материалдар болгон дешти прокуратурадан. Курсан Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин милициянын кызыкчылыгын саткан деген негизде 13 августта иштен алынган. Ага удай эле генерал-майорго кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бир апта айланбай Асановдун адвокаты Икрамидин Айткулов алдамчылыкка шектелип, үй камагына алынды. Мындан сырткары Асановдун айдоочу жан сакчысы камакка алынган. Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтакунова ички иштер министринин мурдагы орун басарынын кызыкчылыгын коргоого өткөн апта соңунда киришти. Булак ЖБ Медиа.